Assalamu alaikum урматтуу менин программасын көрүүчүлөр. Мен азыр Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Акжар деген айылдамын. Азыр мына ушул бир өзгөчө бир сюрприз болгон атат. Өзүңүздөр көрүп турсаңыздар, тиги машинаны. Ошол машина бир бактылуу атага сюрприз катары жасалып аткан учуру. Азыр мынакей чегерете шаар байлап эми баягы ата-эненин көңүлүн алуу максатында аракеттер жүрүп атат. Бул жерде атайын Россиядан учуп келген Бакберген деген баласы, бие балдары, кыздары дегендей атайын Toyota Wish деген машинаны саналуу мүнөттөрдө алып барып, жакшынакай кылып атабызга тапшырабыз. Жана ошондой эле Каныкей деген энебизди куттуктайбыз. Алдыдагы мына ушундай жакшынакай куттуктоолорго сиздерди күбө кылабыз. Эми ата-энени ыраазы кылуунун ыймандуу балдар ар кандай ыкмаларын колдонуп келишет. Буга чейин мисалы ар кандай белектерди берип келишет. Бирөөсү мисалы алтын белек кылса, бирөөсү болсо ушундай бир жакшынакай умрага жана жолдомолорду, мондай жакшынакай болгон ак машиналарды белек кылышат. Эми канткенде дагы бул албетте ата-энелер үчүн аздык кылат, бирок ошондой болсо дагы аз болсо дагы көңүлүн көтөрүү аракети мына ушундай ыймандуу балдардан боло берсин, көп болсун деген ниетти билдиребиз. Азыр саналуу мүнөттөрдө биз мына ушундай бир кубанычтуу дагы бир программа менен сиздерди күбө кылабыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз мына ушинтип Акжар деген айылга келип калдык. Бул болсо атабыздын аты ким эле? Алмазбек атабыз менен Каныкей эжебиздин куттуу ордосу. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жүрүңүздөр азыр барып энебиз менен кичине атабыз менен кобурашалы. Андан кийин баарыңыздарга белгилүү болгондой, мына ушул бир туугандар да билет экен, бир жакшы ушу балдар кыздардын атынан бир сюрприз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, аны да кошо сиздерге чагылдырабыз. Мынакей кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Аман эсен отурасыздарбы? Менин ата-энем деген программа келди сиздердин үйүңүздөргө. Кандайсыздар? Отурасыздарбы? Тынч, аман эсен отурасызбы, Алмазбек? Тынч. Каныкей эже, келиңиз бул жерге. Чалыңыздын жанына келиңчи бир. Менин ата-энем деген программаны көрүп турасыздарбы? Мына ошол сиздин ордоңузга мына насип эткен экен, келип калды. Мына балдар кыздарыңыздын атынан, ушул өзгөчө алыста жүргөн ушул Бакберген деген балаңыз бар беле Москвада? Ошол балаңыздын атынан, андан кийинки балаңыздын аты Бакдөлөттүн атынан, кыздар балдарыңыздын атынан ушул программа келип отурат. Себеп дегенде ушул сиздердин ушул экөөңүздөрдүн кан жаныңыздардан бүткөн балдарыңыздар менин дагы ата-энем ушул программага татыктуу деп ниетин билдиришкен. Энебизге гүлдү берип жолугун салып коелу атабызга. Эми муну ачык айтып коюш керек. Сюрпризиңиз бар экен, билетке кулаңыз чалып калыптыр. Мен ойлоп турат, аны билбейт окшойт депчи. Аны ушул бир жолу эле айтпай дебей эле туруп алыптыр деп ойлоп калдым. Бирок урматтуу көрүүчүлөр, азыр алдыдагы мүнөттөрдө биз маек алабыз. Андан кийин ушул Алмаз агайыбызга, атабызга жакшынакай арналган белекти да көрсөтөбүз. Ал арада мына кыздар балдардын атынан Каныкей энебизге жолугу гүлү берилди. Ана бисмилла деп сизден баштайлы. Канча балаңыз бар? Канча небереңиз бар? 8 балам бар. 6 кыз, 2 уул. 6 кыз, 2 уул. Шүгүр. 15 неберем бар. Саны улана берсин, чектелбесин, кете берсин, көбөйө берсин, чебере, небере, кыбыра көрүңүздөр, ата. Мына ушул балдарды эрезеге жеткирүүгө кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Эмне кылып бактыңыз? Кандай жумушта иштедиңиз? Мектепте иштедим. Мугалим болуп 13 жыл. Мугалимсизби? Кайсы сабактан бердиңиз? Физрук. Физруктан. Демек сиз баягы физкультурага жакын. Демек физкультураны бүткөсүзбү же мурда кандай? Физкультураны бүткөсүзбү? Союз мезгилинде. Союз мезгилинде.
Так, андан кийин мугалим болуп иштеп жүрдүңүзбү? Андан кийин же дагы бир коммерциялык жактарга кеттиңизби? Жок, турмушка байланыштуу Россияга кеттим. Сиз да Россияга барып келдиңизби? Россияда 10 жыл иштеп, андан кийин куручулук менен алектенип Алектенип, азыркы күндө ушу куручулук менен алектенип жаткан учуруңуз, Эми канча дагы балдарыңыздын баардыгы өзүнүн ордун тапкан, турмуштан тапкан, өзүнүн ордуларын бактылуу жашап жаткан учуру. Эң негизги нерсе ушул керек сиздерге, туурабы? Башка нерсенин кереги жок, туурабы? Эми Каныке энебизге сөз берели. Каныке эне, мына атабыз айтты, мына жалпы 8 балаңыздар бар экен, Өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Сиз эмне жумуш кылдыңыз? Мен дагы мектепте мугалим болуп иштейм. Сиз да мугалим болуп иштейт. Мектепте башталгыч класс ушул Төрөбек мектебинде мугалим болуп иштейм. 32 жылдан бери. Ооба, ушунча Аллага шүгүр, ушул балдарды көрсөткөнүнө шүгүр. Ушул 6 кыз, 2 уулубуз бар. Балага эң жакын ушул эне болот да, өз негизичи. Туура аны аталар моюнга алышыбыз керек, Биздин жумуштарыбыз талаа жумуштарына байланыштуу. Ушул бак бербеген деген балаңызды канча болду көрбөгөнүзгө, мисалы, ушул Россияда жүрөт дегенден биз ушундан баштагыбыз келип жатат да, мисалы. 1 жыл болду. 1 жыл мурун келип кетти эле. Канчанчы балаңыз? 8-чи. 8-чи. Эң кичинекей эркек. Ушул байлык басты. Ушу орун басар. Ушул үйдүн ордосу, ушул үйдүн ханы. Жакшы. Качан болду сүйлөшкөнүбүз акыркы жолу? Кечкурун сүйлөштүм эле. Кечкурун сүйлөштүңүзбү? Кечкурун сүйлөштүм эле. Ишке кетип атам деп айтты эле, түнкү сменде иштейт. Анан саардагы звонок кылып сүйлөштүм, иштемин деп айтты эле. Ооба, эми ал бүгүнкү мына иш-чарага кыжалат болуп, биз менен деле байланыштуу өз негизичи. Апам менен атамы ушул башка энелер сыяктуу, аталар сыяктуу, келиңиз жакынга турсаңыз, жакшы куттуктап бериңиз деген өзүнүн бир куттуктоолорун айтты. Азыр бир байланышабыз ал бак берген менен дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энебизге дагы азырынча кене маек беребиз, бирок эркектер үчүн эң негизги белек бул автоунаа болгондуктан Алмаз агайыбыз чыдамсыздык менен күтүп жаткан убагы. Мынакей Алмаз агай. Урматтуу көрүүчүлөр, мондай Toyota Wish деген ушул Япон өлкөсүнөн чыккан жакшынакай аппак цветтеги. Келиңиз, бери келиңиз. Толкундан аласыз да? Кандай элестеттиңиз мына ушул учурду? Сиз бир жолу ойлоп койдуңуз беле ушундай болот деп? Эми ушундай балдарым ушинтип белек кылат, күндөрдүн бир күндөрүндө деген бир ойлор болду беле? Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кол чаап коебуз, кичине коштоп турайлы, мынакей күлүшүңүздү мындай көрсөтүп коюңчу, мынакей. Баласынын атынан жакшынакай машина. Эми мынакей дагы бир сюрприз бул, урматтуу көрүүчүлөр. Биз өзүбүз айтайын дедик эле, бирок бак берген ушунчалык сагынып кеткенине байланыштуу бул дагы өзүнчө сюрприз, урматтуу көрүүчүлөр. Бак берген бираз шашып кетти, бирок сиздерди көргөндөн кийин жашып да кетти, Ай, бак берген кичине чыдап турбадың да, иним. Чыдап турбадың да, бир 2 минутка чыдай албай калдың, Мынакей жанатан бери ушул сагындык деген балаңыз мына ушул. Бак берген мырза, мына айтсаңыз, мына ушул учурду, мына ушул иш-чараны качан ойлоп калдыңыз? Ким тарабынан демилгеленип калды деп ойлойсуз, мисалы, ушул иш-чара? Бул иш-чара былтыр атам айтып. Айтор. Бул кубанычтын белгиси. Ошо былтыр болчу. Ниет кылып аткам. Ушул боюнча бираз жана мага маалымат бердиңиз эле, мындай эркинирээк сүйлөп бере бериңиз. Мына атам экөөбүз кетип баратканда сүйлөштүк эле. Атам айтып калды, ошо акча топтоп, умрага бар. Келсем деген ниетим бар эле. Умрага барсам деген үмүтүм бар эле деген сыяктуу сөздөрдү айтты эле. Ооба, буюрса ошол. Андан кийин жана аябай сүйлөп аттыңыз эле го, тынбай эле. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бак берген тууралуу кичине маалымат берип коеюн, бираз түшүнбөй калбаңыздар. Себеп дегенде бак берген мына Россиядан учуп келгендигин айткан эмес. Ана машинада отургандыгын деле айткан эмес болчу бизгечи. Машинанын сюрприз экендигин Алмаз агайыбыз билгендиктен биз машинаны бул жака чейин жетелеп келгенбиз. Бирок ичиндеги сюрпризди айтканга чейин эле бак берген ичинен ыргып чыгып кетти. Себеп дегенде бул ата энеге болгон кусалык, сагыныч, Анан колуңузда бир грамота турабы же бизге билинбей атабы, дагы бир сюрприз бар деп ойлодук эле, ошо сюрпризди гана. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ошол ниет тилектер ишке ашып аткан чагы. Айтып туруп тапшырыңыз.
бак берген бир аз толкунданып атат. Бул умрага белек. Кана көрсөтүп коюңузчу мындай. Ата энесине болгон белек кол чаап турабыз кичине. Мынакей ыйык умра сапарын белек кылат дейт. Мынакей сертификат берип атат мынага. Энебизге дагы сертификат мынакей. Ылайым Аллахым разы болсун Бакберген мырза. Бул сюрприздерди эми албетте ушул бир туугандар менен бирге баарыңыздар биргеликте уюштургандыктан бардыгыңыздарга тегиз Аллахым разы болсун деген ниеттен башка ниетти айтпайбыз. Умрага сапарга барып, Кудай буйрса, Аллахтын үйүн көрүп, азыр ошол үчүн мага бир аз маалымат берип турсаңыздар, мен жана учкай маалымат өттүм эле мына. Токтоп туруңуздар мынакей. Эми мынакей дагы түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир толуктап коеюн. Машина боюнча ушул мына ушул жакшынака болгон мына ушул Toyota Wish деген машинаны Багдойлот атыңыз, улуу баласы, сулуу баласы, эң акылдуумун деген баласы мына ушул белек кылып атат мына. Машинаны белек кылуу качан пайда болду сизге? Кантип келди бул ой? Ушу ата энебиз бизди багып чоңойтты. Буларга канча кызмат кылсак дагы аз. Ошо ниетибиз бар эле. Кудайым ниетибизге жеткизди. Ушу машинаны белек кылдык. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жана башында дагы кадрга илинди, күлүштү. Бакдөлөт мырза келип өз колуна Алмаз агайыбыздын колуна тапшырды. Кол чаап коюңуздар, бар болуңуздар. Ата эне деген ким сиз үчүн? Мына атаңыз бир мактаңчы, бир жарылып, мисалы, буга чейин айтпаган сөздү айтып дегендей. Бейишибиз ата энебиз. Сиздин атаңыз кандай адам? Эң баалуу адам биз үчүн. Аха. Эмнеси менен баалуу? Кандай өзгөчө касиеттери бар? Кандай өзүнчө бир сиз үйрөнгөн, сиз ушул көмүр туткан адам ушул да. Өзгөчө кайсы касиеттерин сиз ушул пайдаланасыз турмуш тиричиликте? Бир сөздү айтканын аткарган. Чынчылык ошондой. Ата, мен сизди жакшы көрөм деп айттыңыз беле? Качан айттыңыз эле? Кана эми ушул кийинки мунга сабак болсун, бетме бет турабыз, Мен сизди жакшы көрөм. Кол чаап турабыз кичине урматтуу көрүүчүлөр. Ушундай уулдарыңыз бар экен, бул дүйнөдө сизден бактылуу адам жок. Энем экөөңүздардан өткөн бактылуу адам жок. Чын-чынына келгенде, бул эми сиздер карып калды дегенге жатпайсыз, азыр эле жап-жашсыз мисалы. Канчага чыктыңыз өзүңүз? 55ке. 55 болсоң да эл ортаны 50 деп коет, мисалы. Жашоонун кызыгы эми башталып турат, чынын айтканда мына. Балдардын жакшылыгын көрүү, белектерди кабыл алуу, Азыр Бакбергенге сөз берели. Умрага атайын ушул Россия жергесинде 1 жыл эмгектенип, ушу атам менен келаткандагы жолдогу сөз ушунчалык сөөгүмө өтүп кеткен эле, ушунчалык баягындай, ушунчалык таасирлендим эле деп жана айтып берди бизге. Ушул умрага белекти, умра сапарына белекти ушул Бакберген баласы тапшырып отурат. Ата эне деген сиз үчүн ким? Сагындыңыз башакта жүрүп дагы? Ооба, сагындым. Ата эне деген ким сиз үчүн? Ата эне деген мен үчүн бейишим биринчи очередь. Бизди ушунча даражага жеткирди. Бизди чоңойтtu, жетирди. Аллахыма шүгүр ушул күнгө жеткирген. Ушул даражага жеткирген бизди. Ата энебиз жакыныраак турсаңыз, энебизди бир кучактап, бир колдорунан кармап, өп жуттап деген экөөңүздөр тең мындай сүрөткө түшүп аткан жоксуздар. Бул жерде үй бүлөлүк архив тартылып атат. Урматтуу көрүүчүлөр, эми атабыз менен энебиз, Алмаз агай менен Каникей эжебиз ушунчалык адептүү тарбиялап койгондугунун белгиси да мына ушул сыртынан эле көрүнүп турат. Балдарымды аша чаппай сүйлөбөгөн, ашыкча сөзү жок балдарды тарбиялапсыздар. Кудайым буйруса, бул бумеранг жашоо, бул кайталанат сөз. Балдарыңыздын балдарынан балдарына кайтсын, Ушу сиздерге болгон ушул ыраазычылыгы. Албетте урматтуу көрүүчүлөр, эми кыздары бир аз көбүрөөк мындай дадилирээк сүйлөсө керек менимче, мисалы кичине сөздү кызытып, кана кимиңиздер баштайсыздар? Кана чоң кыздары өзүнчө негизи аябай сөзгө дагы чечен келет, анан аябай мындай иш башкаруучусу болот, алдын ала көрөгөчтүгү да болот чоң кыздарынчы. Мына бүгүнкү күн кандай болуп атат сизге? Бүгүнкү күн негизинен күтүлбөгөн күн болду. Биринчиден ушу балдарды тапкан ата энеме аман болсун. Анан ушундай балдарды тарбиялаган ата энеме чексиз рахмат, тазим кылсак аз. Биз өздөрү жебей, өздөрү кийбей, элден кем кылбай бизди ушунча өстүрдү.
атам апама чоң рахмат, Алла разы болсун, кадырлуу карлык берсин. Элдин алды эмес, элдин арты эмес, Кудайга шүгүр, элдин ортосу болуп, элден кем кой чоңойту. Силерди чексиз жакшы көрөбүз. Бул белектердин эң алды. Мындан дагы жакшы белектерге чоң Эми башталды. эми башталды. Мындан дагы чоң ажыларга барууну насип этсин. Небере чеберелердин биздин төрөбүздүн көркү болуп, көп узак жашаңыздар. Мен айтканыңыздар келсин. Ана колун кармап, жыттарын жыттап, мындан өткөн бейиштин жыты жок да, бир эле бул дүйнөдө бейиштин жытын жыттаганга мүмкүнчүлүк бар экен адамзатта. Бул ата эненин жыттаганда, ошо кадимкидей ушул ата эненин жыты ушу бейиштин жыты менен барабар деп пайгамбарыбыз дагы айтып өтүп кеткен, а? Кана кийинден баштайбыз. Кийин сизден баштайбызбы? Сиз да кыз болосузбу? Ооба. Андан кийинки кызыңызбы? Экинчи кыз болосузбу ошондо? Чоң кызы Москвада. Үчүнчү. Чоң кызы Москвада. Ата апа, мен сиздерди жакшы көрөм. Ушул алган белек кылган ушул тулпары дагы насип кылсын. Жакшылыктарга миниңиздер. Биз сиздерди чексиз жакшы көрөбүз. Кана кантип жакшы көрөсүз, кана? Кол чаап коебуз, ар бир сөзгө кол чаап турайлы, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүгүңүздөр айтасыздар, мисалы ушул белектерди же болбосо ушундай бир өзгөчө бир сюрприздерди элге журтка көрсөтпөй эле, мындай деп эле тапшырып койбойбу деген дагы сөздөрдү айтылат. Бул комментарийлер жазылат. Себеп дегенде эл деген эл оозунда элек жок дейт. Мисалы, мына бул тартымдар бир күн келет, мына ушул үй бүлө үчүн $1,000,000 сатып ала албай турган тасмалар болуп калат. Анан экинчиден, бул кадрлар, бул тартымдар кийинки муунга толук түрдө сабак болот деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде менин маңдайымда бүгүнкү кутукталуучу адамдар мугалимдер экен. Туурабы? Эже, канекей эже. Бул муунда муунга өтүүчү, сабак болуучу негизги баалуу программа болуп эсептелет. Кана кийинки эжелерибизге көз берели. Саламатсыздарбы? Негизи биздин үйүбүзгө кош келипсиздер. Урматтуу ата апа, сиздер дүйнөдөгү эң жакшы адамсыздар. Берген тарбияңыздарга баарына чексиз рахмат. Биздин төрүбүздүн көркү болуп узун өмүр жашаңыздар. Аллахым эки дүйнөлүк бактылуулукту берсин. Кудайым буйрса, мындан дагы жакшы белектерге татыктуусуздар сиздер. Рахмат. Сиз канчанчы кыз болосуз? 4-нчү. Кана кутуктап, жүздөрүнө сүйүт дегендей кол чаап турабыз, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Кана кийинки эжебизге сөз берели. Сиз кимиз болосуз? Эгиз кыздардын бири. Сиздер эгизсиздерби? Жок. Макул. Кана сүйлөп бериңиз. Ата апа, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиз биздин байлыктарыбыздар. Алган тулпарыңыздар кут болсун. Мындан да жакшысына сиздер татыксуусуздар. Умрага жакшы барып келиңиздер. Рахмат. Кудай буйрса, октябрь айларынын орто чендеринде мына ушул Алмаз атабыз менен Канекей эжебиз умрага сапар алат. Кудай буйрса, Аллахтын үйүн көрүү ар бирибизге насип этсин. Мына ушундай ата энелердин жакшынакай тарбияларынан чоңоюп эрезеге жеткен мына балдар монтип жакшынакай кылып өздөрүнүн аталарын апаларын кубандырып жаткан кези. Кана келиңиздер, ким сүйлөйт? Эң чоң аксы. Алейкум ассалам. Мен аябай сүйүнүчтөмүн. Мен бир тууган инем. Менден кийин. Биз ушунчалык Кудайга шүгүр, давлатыбыз бар. Атабыз бар, апабыз бар. Бир туугандарым. Мен азыр аябай сүйүнүчтө турам. Ушу уулдарыма өтө чоң рахмат. Бул ата деген ыйык нерсе, эне деген ыйык нерсе. Ушулар менен сыймыктанабыз, пешенебиз катенебиз тынч болсун. Ушул иним менен келиним сапарга аттанып атат. Ошол жерден Кудай кааласа ажылары кабыл болуп келсин. Бардыгыбызга ажыга барыш насип кылган болсун. Алмаздын үй бүлөсүндө тынчылык болсун, аманчылык болсун, жакшылыктар болсун. Ушу балдардын үйлөнү, тойлорун, балдардын үйлөсүн, жайласын. Чогуу болойлу, алган машинасы ак жолтой болсун. Жакшылыктарга минсин, тойлорго минсин, аягынан шамал өтүп. Биз өтө бактылуу үй бүлөлөрдөнбүз. Себеби бул ата эне өтө чоң бизге дөөлат. Саңа дагы эми ушу тартып келип, биздин ушунчалык семьябыздын көңүлүбүздү көтөрүп ушундай кылтасың. Сен дагы үй бүлөң менен тынч бол, аман бол. Саңа дагы ушул умрага барыш, ажыга барыш насип кылган болсун. Мен айтканыңыз келсин. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир ушул Алмаз акебиздин, агабыздын бир тууган агасынын сөзүнө күбө болдук. Мисалы, ушул белектерди бир тууган иним алса, мен өзүм да алгандай болуп атам дейт. Кудай буйрса, сиздин үйүңүзгө дагы ушинтип бакылдап барып, ушинтип балдарыңыздын сыйын көрүп калалы. Сөзсүз түрдө, мисалы, мен буга чейинки программалардын орто чендеринде айтып кетемин.
ар бир ата эне мына ушундай образды элестетип жашайт, бирок ичинен, сыртынан айта албайт. Ошон үчүн балдар, кыздар, эске алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен аябай өтө кубанычтамын. Бүгүн биздин үй бүлөдө ушундай чоң кубаныч болуп жатат. Мен кайным менен абысыным, жеңе солум, ушулар менен мен аябай сыймыктанам. Себеби булар адамда кандай жакшы касиет болсо, ошонун баардыгы ушул экөөндө бар. Ашыгы менен дең, Ашыгы менен бар ушуларда. Кудайга шүгүр, мынакей ошол балдарды ушу бапестеп, чоңойтуп өстүрдү. Ушул балдардан мына кайтып атат. Алла Тааламан кайтып атат. Мына бул кайным аябай мында абысынын өкөтөң акылдуу десе акылдуу, жөнөкөй десе жөнөкөй, бийик десе бийик. Балдары өздөрүн тартты, Кудайга шүгүр. Мына ушул балдарга дагы Алла Таалам ден соолук берсин, өмүр берсин, ошо ата-энесинин эле жолун жолдосун. Ата-энесинин жолун жолдосо бул бийик үй бүлөлөрдөн болот. Мына кайным менен абысынымы бүгүнкү белектериңер менен куттуктайм. Бул белектин артынан дагы мындан чоң белектер келе берсин. Ушу тулпарыңар куттуу болсун, ак жолтой болсун, элге кызмат кылсын. Ошо биздин ата-энебиз бар, ошо ата-энебиз дагы дайыма ушу биздин төрүбүздө пата дубасын берип, ушу балдардын жакшы күндөрүнүн күбөсү болсун. Ушул үйгө ар дайым биз жакшылыкты каалайбыз. Биздин сүйүнүчүбүз аябай чоң бүгүн. Рахмат айтканыңыз келсин, кол чаап турабыз. Ана келиңиз аке, сиз кимис болосуз? Бери жакка келсеңиз. Эң кичинекей эркек сиз болосузбу? Кана мына ушул үй бүлө тууралуу айтыңчы кана. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ушул бул үй бүлө эми биз 3 уул, 3 кызбыз өзү. Эң кенжеси мен. Бул менен чоңу акам. Эми булар мына Алла насип кылып буйруп, мына эң ыйык жерлерге сапар тартып турат, иншаллах. Ушул кабыл кылсын көптүн катарында. Иншаллах тынч аман барып келишсин. Ушу баланы кандай ниет менен багат ата-эне. Ушу балдарына рахмат. Бириси машина мингизип, бири умра сапарга жөнөтүп, ар бир ата-эне ушундай тилек менен жашайт өзү. Ар бир ушу ата-эне ар бир немеге насип кылсын, ушу балдары ыймандуу, акылдуу болсун, бар жогуну. Ушу бизге да насип кылсын, заманыбыз тынч болсун, ушу тынч аман көптүн катарында барып умра сапары насип кылсын, пайгамбарыбыз жүргөн жерлерде, эң ыйык жерлерде зиярат кылып келишсин көптүн катарында. Дуа кылышсын бизге да иншаллах. Жуксун. Сиздин балдарыңыздан дагы Кудай буйрса кайтат деген ойдобуз. Биздин ата-энелерибиз менин көп жыл мектепте директор болуп иштеген адамдар. Атам дагы, апам дагы, бизди дагы бардыгыбызды окутуп, келинчектерибиз менен мектепте иштейбиз чогуу. Бардыңыздар мугалим, окутуучу, агартуучу. Педагогдордун үй бүлөсүбүз. Рахмат сиздерге, рахмат. Демек сиздердин колуңуздардан да көптөгөн шакирттериңиздер тарбияланып чыккан. Урматтуу көрүүчүлөр, өзү негизи сөздүн же маектин төрөсүн бисмилла дегенде эле энебизге бериш керек эле өзү, бирок менде мындай маалымат жок болгондугу үчүн эне кечирим сурайм. Биз сюрпризди тапшырып алдык. Сиздин балаңызга, ушул Алмаз акеге, өзүнүн кан жанынан жаралган баласы, 2 баласы, бири машина подарок этсе, белек кылса, бири ушул 2 адамды умрага сапарга барып келсин деп ал дагы белектерин тапшырып атат да эне. Рахмат, туура балам. Келсең, куш келипсиң балам. Силердей чыгармачыл адамдар эл журтта көп болуп, эл журтунун ал-акыбалын, жакшылыктарын даңазалай берсин каалайм балам. Мына бүгүн мен экинчи балам Алмаз бул. Алмаздын Аркаңызда турат эне. Садак болоюн. Бүгүнкү бул деле чакан тоюңар кут болсун, канекей Алмаз. Эми биздин мен сүйлөсөм, баягы эски мугалим көп сүйлөп коем. Сиз да мугалимсиз эне. Директор болгон. Баштай бериңер. Эми айнанайын Алмазымын 6 кыз бар. Кудайга шүгүр, миң мартам шүгүр. 6 шаар. 6 кыздан кийин зарыгып күткөн балдар ушулар садак болоюн. Баг дөөлөт менен бак берген. Айланайын ата сыйлаган. Эне сыйлаган элге жыгат, ата сыйлаган бир табат дейт. Кудайга шүгүр, ушу балдарым акыл эстүү болуп, ушинтип чоңоюшуп, элге аралашып, эл барган жерге барып,
Mынандай ырыскыларын терип жеп, ушундай неме арттырып келген балдарыма чоң рахмат, садак болоюндар. Силердин өмүрүңөрдү башкача тилегенбиз, Кудайдан башкача сураганбыз. Ушу балам мектепке кетип атканда мынтип башын жерге салып кетип аткандай болуп туюлат эле да мага. Чачтарына ак кирип калды эле. Ушу уулум жок деп жүрөт да ушу балам деп мен ыйлачу элем да. Кудайга шүгүр тилегимди берип, Аллага миң шүгүр, миң шүгүр. Айланайын элдин балдары, биздин эле балдар, элдин эле балдары болсун булар. Баштарын таштан, өмүрлөрүн суудан жараткан болсун. Айланып кетейин. Багдөлөт, Кудайга шүгүр. Чоң баласы Багдөлөт ушул немени темир тулпарды атасына тартып кылып атат. Бак бергенибиз кичинебиз, муну кичинекей карап алат эле тоготпой жүрчү элекпиз. Муну ушундай тыккан бала чыгыптыр, садак болоюндар. Умрага жолдомо алып анан кетейин. Эч нерседен кем болбогула балдарым. Силерге да Кудайым узун өмүр берсин. Силер да бала чакалуу болуп, өмүрлүү болуп, өнүп өсүп неме кылгыла балам. Сый урмат көргөн жаштардан болгула. Рахмат. Эне ушунун баардыгын сиз командирисиз да. Ушул армияны сиз түзгөнсүз, сиз түптөгөнсүз. Сиз бар үчүн мына ушундай ордодо ушундай сюрприздер болуп атат эне, ушундай тойлор болуп атат эне. Ал үчүн сиз көп жашашыңыз керек дагы. Эми балдарымын улуусу мына талант менен суусаар, чоң келиним, чоң балам ынтымак болгула айланайындар. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымактуу Кудайга шүгүр, менин балдарым ынтымактуу, келиндерим да ынтымактуу. Алтыным, кичине балам алтыным. Бул деле ушулардын үкасы дейм, бул деле ушу акыл-эстүү болот. Анан айын. Куш келипсиңер, келгениңерге чоң рахмат балам. Рахмат. Канекей, келиндеримен баа жеткиз садак болоюн. Өзүм мындай болгону менен келиндерди жакшына кылып чоңойтуп койгонмун. Бир туугандай үч келиним бир тууган эжесиңди дейт. Эми бир убакта 6 мектепте иштегенбиз. Эми үзүрүн көрүп биз анын жеп атабыз. Буларга да өмүр берсин, Кудайым ушу жаштарга жетсин. Рахмат, эне урматтуу көрүүчүлөр. Эне сиз канчага чыгып калдыңыз? Мен 80ге чыктым. 80ге чыгып калдыңыз бене. Кудай буюрса 100 жаш торкол тоюңузга келебиз. Ошондо дагы мындан бетер сюрприздер тартууланат деген ойдобуз. Жанатан мен урматтуу көрүүчүлөр, мисалы маектердин эң төрөсү мына, себеп дегенде мына ушул үй бүлөнүн эң ушул генералы деп да койсок болот, ушул армияны түптөгөн адамдардын ушул апасы, энеси, чоң энеси, биринин тайнеси деген да, эне. Мына ушул чоң атасы да барбы? Азыр ушу чоң атасынан дагы интервью алабыз. Анда ушул абышкаңыз да бар экен. Ошо абышкаңызга барып дагы андан дагы маек алалы, эне. Сен эмесиңби? Туура айтасыз. Мени тааныбаган энелер жок эне. Ар бир эне ушинтип үмүт кылат. Иштериң ийгилик болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер, бул жака өтүңүздөр. Жана эми бул белектердин үстүнөн дагы бир белек бар экен эне. Бул белекти ушул Каникей эжебизге кыздарынын атынан. Бак бергендин атынан. Ойбой, бак берген. Чындап эле бак берген экен, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөтүп коюңузчу кана, сөйкөңүздү. Акылыңга эрделе садак. Ойбой, мынакей алтында. Охо, мынакей сонун алтын алыптыр, ойбой. Мына ушундай бир кара тоорузунан келген бир кужумектешкен эле бала эле ушундай адам болот деп эч ким элестетпеди эле деп мынакей. Бир сулуу болуп дада болоюн. Караңчы, бир сонун мырзага айланып туруп бар болуңуз. Аллахым ыраазы болсун да сизге дагы. Мына энебиз да сүйүнүп отурат бечири. Сүйүнбөйүнөн дада болоюн. Кол чаап коебуз, шакек тапшырылып атат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Бир үй бүлөнү сүйүүчү сиздерге тартуулап жаткан чагыбыз. Азыр эми ичкерide атабыз бар экен, ушу атабыздан да маекти алып, энебиздин жакшынакай батасын алып, андан кийин программаны жыйынтайбыз. Жүрүңүздөр. Кана. Басыр балам, басыр. Урматтуу көрүүчүлөр, кана мага жол көрсөтүп койсоңуздар, себеп дегенде атабыз эми балким ден соолугуна байланыштуу бул жака чыга албай жаткан чыгар. Эми карылык бул оюнчук нерсе эмес. Ошон үчүн атабыздын жанына баралы. Ассаламу алейкум, кандайсыз ата? Жакшы отурасызбы? Бери караңыз. Ата, нары караңыз. Батыш тарапты караңыз, бери карап. Бер жакты. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул Алмаз атабыз менен Каникей эжебиздин, же болбосо ушул Алмаз атабыздын атасы болосу, атасы. Бүгүн ушул балдары эки баласы Багдөлөт менен Бакберген деген баласы бар экен. Бири Россиядан келип, бири бул жерде жүрүп, бири автоунаа белек кылды.
Biri ата-энесине ушул Алмаз ага менен Канике эжебизге умрага сапар деп сертификат белек кылды. Октябрь айында ажылыкка барышат экен. Мына ушундай сюрприздерди ушу менин ата-энем деген программанын автору болом, мен ат жөнүм Өмүрзак Азимкул тартып келдим. Эми сизден дагы бир жакшынакай ой тилек максаттар, куттуктоолор. Эми балдарым айран ялтырым. Ата илебейсиңби? Жөндөбөстөр, атабыз сүйлөйт Uzun ömür dileyim. Çentöğün tola altın aksa olsun. Kalmanlar altın meleği gümüş olsun. Кубанычтын белгиси. Толкундан сүйлөп атат атабыз. Aynen aynen şu. Bir bilemeyen tüç bulaydı. Umuna varganda da. Ya öyleydi. Asa bu ağa. Ulan okuyduğun turağı. Yaşlardı bana yarasın oğlum. Allahu Ekber. Ата өзүңүз тагын ушул негизи ушул айла бүт мугалимдердин тизмесинен турат экен, баардыгы эле мугалим экен да. Өзүңүз да мугалим болгон экенсиз, байбичеңиз да мугалим болгон экен. Балдарыңыз дагы агарт тармагынын адистери болгон экен, ата. Men daha direktör, baybiçem daha direktör şkol bolğan. Men Qaratayda köpçül işledim direktör şkol bolup. Bu Recep Kazar'da işledi. Karıgan dişinde olup kalaktan kalan. Эми бул мыйзам ченемди көрүш. Ата канчага чыктыңыз? 84'te. 84. 86-га. Сизден 6 жаш улуу болот экен ошондо. Урматтуу көрүүчүлөр, ден соолугуңуздарды берсин, көп жашаңыздар. Мына ушундай сюрприздер болуп атат. Балдарыңыздардын бактысына төрдүн көркү болуп жашаңыздар көп ата Кудай буйрса. Rahmat, rahmat. Мына ушул балдарды, ушундай армияны, ушундай эң адептүү, мээримдүү балдарды түзүп койгон экенсиз, топтоп койгон экенсиз. Мынакей бири-бирин куттуктап, биринен бири бактылуу адамдар болуп чыгыптыр, ата. Ооба, жок, эми бул сюрприз эне. Чын-чынын айтканда, сюрприз бул эстелик үчүн тартылып атат. Себептен ушул кадрлар, мен дагы бир жолу кайталап коеюн, бул өтө кымбат учурлар. Бир күн келет, мына ушул элестерди таппай калабыз. Бир күн келет, мына ушул ата-энелердин сөздөрүн укпай калабыз. Ошон үчүн тартылып аткан программаны ар бир бала муюп туюп кабылдаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Көрдүңүздөрбү, жогоруда ушул Алмаз агайыбыз менен ушул мына мен тартып аткан атабыз менен апабыз жараткан кан жанынан жаралган балдар бири-бирин куттуктап, балдары бири-бирин куттуктап, мына ушинтип бактылуулуктун ушундай чокусуна жетип жаткан учурун байкап жатасыздар. Мына ошолорго күнөөлүү мына ошо эки адам. Мушу эки адам бар үчүн ушул армия бири-бири менен бактылуу болуп жашап атат. Ата, эми бир жакшынакай бир батаңызды берсеңиз, баардыгыбыз топтолуп турабыз, бияка өтсөңүздөр жакыныраак. Себеп дегенде программаны жыйынтыктайлы, себеп дегенде калган иш-чаранын уландысы дагы бар экен. Чай үстүндө кобурашып сүйлөшүп өткөрүңүздөр калган. Amin. Kudayımız bereket payı versin. Den soğuk versin, aylanaya kudayımızın. Kengile baskıla. Yani parmağın altın olsun, gümüş olsun. Çentenin ortalığı aksa olsun. Oynayıp gülüp. Şu bizi silah sağa siler dağıday Allah Teala vurmakta silah. Yaşlıkların içinde oynayıp gülüp jirgen nasip kılsın. Amin. Мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энебиздин батасына дагы Балдарым өстөп болду. өзүбүз кубанат мынакей. Кудайга шүгүр, баары дагы толук эмес булар. Алмазым 6 кызы бар, 6 күйөө болабыз, бизге уул. Биздин характерибиз ушундай. Күйөө балдарды дагы уулдай сыйлайбыз. Уулдай жакшы көрөбүз. Садагул оюндар, күйөө балдарыбыз дагы ушу балдардын катарында болгула дайыма. Балдарга аксакал болуп талантын дуа берип биздин эмебизди улантып жүрсүн, Дагы айткан балдар бата менен жер, бата менен эл, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Дайыма бата дуаны көп алып, берген бата дуалар сиңимдүү болуп, көргөнүңөр, алганыңар, жеген ичкениңер насип кылып, алганыңар Кудайым иши кылып куш көрсүн. Куш көрсүн айналайындар. Эми мына Алмаз менен Каныкей умра сапарына барган ата көптүн катарында эсен аман барып келишсин. Амин, жолдору сапар болбосун. Аткарып эсен аман барып келсин. Балам, сени жакшы тааныйм да, мен телевизорду көп көрөм. Өмүрзак Азимкуловсунбу деп атпайбы? Ооба. Анан айын ишиң илгери боло берсин. Рахмат. Эл үчүн кызмат кыла бер, чарчаба, чабыкпа. 90-100гө чыккан карыя бол, бала чакаң менен аман бол. Рахмат айтканыңыздар келсин. Эми программаны жыйынтып жатып бир шарт бар эле өзү негизи. Ушунчалык
tulparlı болуп аткандан кийин ушунчалык сапарлуу болуп аткандан кийин ушул менин маңдайымда турган бүгүнкү күндүн себепкерлери бир куплеттен ырдап койбойбу? Кандай дейсиздер? Ырдайбы, ырдабайбы? Жок. Ким ырчы? Бардык эле биякты көрсөтөт кой, оңой кутулуунун жолун издеп. Сиз ырдаң, күйөө балдар кыстарат экен. Эне. Менин ырым балам буларга. Жок, эне сиздин ырыңыз эксклюзив ыр болот, эне. Кана эне бир таштап коюң эне муну. Кана эне. Менин мына bir 40 жылга жакын мектепте иштегенден кийин пенсияга чыкканда өзүм туккан bir 3-4 куплет ырым бар да. Боло берет эне, эксклюзив. Карылык деген. Карылык деген, а? Келсе келсин келе берсин карылык. Карылыкты күткөн жокмун зарыгып. Атаган ат колдон келер болгондой. Жүрбөк белем 30 жаштай жаңырып. Ай, үйүңүзгө береке. Келсе келсин карылыктын белгиси. Жаңы гана 40ка чыктым дейинчи. Неберемди алмак салмак жетелеп. Ай, тилегимди Кудай берсин дейинчи. Чеберемдин беттеринен мен сүйүп. Тилегимди Алла берсин дейинчи. Ой, рахмат. Кайрангана 25 жаш чагым. Bir kayrılıp yüzüngdi sen basmadın. Oyda jokta 80 yaşты udarı vay. 90'ga men karap bara jatamın. Aslımızda dalay yaşı var. Karıdık dep kaygırbayız jakşılar. Ança mınça mayekteşip jürelüçün. Mezgil gelse jaşlar gele karıyday. Kanda şaraktaşıp koyuluçun. Kes gelgende pende bar karıyday. Vay rahmat. Mezgil gelse pende bar karıyday. Vay azamat seni. Buna ki gördünüz mü? Irdan istesem bolboyuz. Bir pensiyonu çoğultup aldınız mınaki. Pensiyonu eme kalganın ekonomdoyuz. Bu yağı bir pensiya olup kaldı ne? Uşinti ırdap jürüyoruz seni. Bundan sana verem ben. Vay, koyunuzlar uyatmağız adamdı. Mayli, mına urmatlı görüşler. Mınaki, aksak altında kol teyip bastında ki tavar teyip urmatlı görüşler mınaki. Irdatı atıp, enemek öz kişine akça iştep aldık. Улгайган адамдардыкы таберек болот. Сөзсүз түрдө бул мисалы мен ушул учурларды бул үй-бүлө үчүн дагы тартып атканымдын себеби бул үй-бүлөр үчүн энебиздин ыры бул гимн. Гимн катары кабыл алынат. Себеп дегенде мына карылык деген ырды мына энебиз өзүнүн аткаруусунда аткарып берди. Ону дагы сөзү дагы өзүнө таандык экен. Буну TikToктон коюп, Кудай бурса, энелердин ыйык энелердин ыры деп туруп бир жакшы плейлистке жүктөп койгонго сөз беребиз эне. Бар болуңуз эне. Эми мына сиз ырдагандан кийин бул жактардагы бир куплет кошпосо болбой калат деген ойдобуз. Анан урматтуу көрүүчүлөр, бир нерсе так эстен чыгыптыр. Бул пайгамбар сыйлаган дагы бир өтө бир улуу даражалуу адамдар болот бул жерде. Жанатан бери энебиз дагы сөз кылып кетти. Күйөө балдарды өз балдарыбыздай көрөбүз деп. Күйөө балдары да бир эки сөз кошпосо, бул вечердин же иш-чаранын көркүнө чыкпай калат деген ойдобуз. Ана сиздер экөөңүздөр ырдайда туруңуздар, биз күйөө балдарга сөз берели. Ана улуулашып, сулуулашып жашнакай кылып туруп, күйөө балдардын болду мынакей мына. Кандай мына ушул бүгүнкү иш-чарага, бүгүнкү куттуктоого сиздин каалоо тилегиңиз? Биздин каалообуз эми биздин атыбыз Жанарбек. Биз ушу атабыздын экинчи күйөө баласы болобуз. Биз дагы ушу ар дайым биздин пешенебизге ушу бала чакабыздын пешенесине ушулар бар болсун, ушулар бизге себепкер болгон, ушулардын өмүрүбүзүн Аллах Таала береке берсин. Ар дайым сыйлайбыз, урматтайбыз. Дүйнөдө кандай жакшылыктар болсо ошо баардыгын биз ошо
каалайбыз. Ушундай айылага күйөө бала болгонуңузга Кудай буйруса Сыймыктанабыз. сыймыктанасыз. Аллахка чексиз ыраазычылык билдиресиз. Аллах макталар болсун. Мынакей сиздин кайнатаңыз, кайненеңиз гана эмес, андан улуу дагы аталарыбыз, энелерибиз бар экен. Демек сиз эң бактылуу күйөө балдардын бирисиз. Кимдер? Дагы бир күйөө баласы келатат. Мына ушул күйөө баласына сөз берип коелу. Себеп дегенде келиңиз, бул жака келиңиз. Кимиңиздердин күйөөңүздөр экенин билбедим го, бирок күйөө бала болсо болду бизге. Кана сиздин калоо тилектериңиз? Биздин калоо тилек ушу баарына кошулабыз. Кубанычтабыз биз дагы. Баарынан ошол өзгөчө эмнесине кошуласыз? Мисалы үчүн ошону бир өзгөчө айтсаңыз. Мисалы үчүн. Биз да кубанычтабыз ушу умрага сапарына кетип. Мынакей машина алганына, сюрприз кылганына, умрага ушул жолдомо бергенине сиздер да курсантсыздар, кубанычтасыздар. Ушул кубанычты тең бөлүшкөн эң жакын адамдар сиз болосуздар. Себеп дегенде урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр да баам салдыңыздар. Улуу ата энебиз менен улуу атабыз дагы ушинтип мактанып отурат сиздер менен. Урматтуу күйөө балдар, сиздер менен сыймыктанарын 6 кызга 6 бала берди деп, мына күйөө балдарын балдар катары сезебиз деп айтып мактанып таңтап отурат. Ошон үчүн бар болуңуздар сиздер дагы. Ар дайым ушундай сыйлуу үй бүлөнүн конок болуп жүрө бериңиздер. Себеп дегенде сиздер коноксуздар да. Эми бул сиздин бир куплеттериңиз бар деп жаратан бери айтышып атат, шыбырып атышат. Атабызга азыр ырдайм деп турат сизден кийин. Ушул күнгө жеткирген Аллахыма бесип шүгүрлөр болсун. Мынакей бардыгына рахмат, ушунчалык келгениң үлкөм, сага дагы рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Ишиңе ушул немени уюштурган балдарыбызга ыраазычылык билдирем. Дүйнөдө эки дүйнө бактылуулук каалаймын. Анан биздин бешибиз болгон мына жерде төрдүн көркү атабыз менен апабыз отурат. Ден соолук каалаймын. Дайыма төрдүн көркү болуп, ушундай батасын берип, ушу небере чебере кыбыралардын сый урматтарын көрүп дайыма бар болушсун. Акам менен аксакал жеңем отурат. Буларга дагы ыраазычылык каалаймын. Бардыгына ушундай ошол ыйык жерлерге барыш насип этсин. Кудай ошол жака жол тартып атабыз. Эсен аман көптүн катарында барып келели. Анан кийин мен ондой эле ырдабайт элем. Азыр окшобосо дагы эми бир куплет кыздар айтып атат, ырдап коеюн. Сиздин ырыңыз ар дайым окшойт эне. Баланы кимдер сүйбөгөн, бапестеп багып күлбөгөн, баласы үчүн жок чыгар башын азап үйбөгөн. Сырколоп калса баласы, түгөнө дене аргасы, берүүгө дайым жанын да болсо эгер анын айласы. Быгы болбойт дүйнөнүн, алып бала бакпаса, Бултатлын күндөрүн ул кызы дайыма сыйласа. Ай, рахмат, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз жана сюрприздер улам биринин артынан бири келгендиктен атабыз менен энебиз жөнүндө бир жакшы дагы маек алабай калдык, бирок атабыз азыр ырдап бергенден кийин жакшы бир маек алалы кыскачараак атабыз. Ырдайсызбы, ырдабайсызбы? Ырдабайсызбы? Анда мындай кылың. Алгачкы жолку ушул жеңем экөөңүздөр жолуккан күндү айтып бергиңиздер. Кантип жолуктуңуз, каяктан таптыңыз, Канике эжебиздей ак кууну? Экөөбүз Жалал Абадта педагогикалык окуу жайында чок окуганбыз. Союз мезгилинде? Союз мезгилинде, эл күнүндө 90-жылдары. Ошол жерде жолугуп, ошол жерде таанышып, насип экен мына экөөбүз баш кошуп. Алып качып келдиңизби же? Алып качып келгенбиз. Албатта алып качып эле келе берчи да. Эмне менен алып качып келдиңиз? УАЗ менен. УАЗ мененби? Кыштын күнү. Жеңе эже ошол мезгилде сразу эле макул болуп калчу эле кыздар же бираз кайралып кетип калып, кайрап келип калып дегендей ушундай бир салттар болчу эле эне.
атабыз алып качып келип калды да, мисалы ага чейин жолуктуңуздар беле бириңиздер, көрүштүңүздөр беле же жөн эле атабыз карап туруп, "Но меники болот" деп туруп эле чалып алып качып кетип калган экен. Жок, сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшүп, сүйлөшкөнбүз. Анан кийин капысынан эле бунун агасынын кызы менен группалаш эле. Анан апам барып калды ошол жака. Барып сиңдисин чакырды, анан мени да кошо чакырды. Сизде эч кандай ой болгон эмес. Жок, айтыптыр да. Анан мен деле билген жокмун. Анан мен капыстан чыгып кетип атсам туруптур, анан мен сүрөтүн көргөм да. Жарым жолдон анан көрүп эле кайтып аркага кайтайын деп туруп калдым. Анан кайра дагы барып учураша берейин деп анан барып учурашкам. Учурашкансыз. Учурашсаңыз кандай жигит туруптур маңдайыңызда? Жок, бул эмес, апасын көрүп. Апасын көрүп калдым. Ошондой дебейсизби? Ага чейин бул менен сүйлөшүп жүргөм да. Мен ойлоп атпаймынбы баягы сиз башынан баштай берди окшойт деп биринчи сүрөтүн көрүп атабыздын, андан кийин барып учурашкам дегендей ойдо калбадыкпыз. Анан ошентип канча жыл болду түтүн булатканыңыздарга? 32 жыл болду. 32 жыл, мынакей. 32 жылдан бери 6-8 бала, 10дон ашык 20га жакын небере, чебере да көргөн атасыздар, Кудай буйрса, Кудай аз калтыр. Себеп дегенде жап-жаш кезиңиздер али мына бириңиздер 50ден эми ашыпсыздар, бириңиздер 50ге эми жетипсиздар мисалы үчүн. Бул деген энелердин көз карашында эне, бул деген балалык да дагы эле, туурабы эне? Себеп дегенде мына 180, 190га таяп турган адамдар үчүн балалык да. Балалык. Эң күчкө толгон убакыт эне. Азыр мынакей, ошон үчүн күпүлдөп мына ушу балдардын жакшылыгын көрө бериңиздер. Аларда иштей бериңиздер, дагы эле мугалимдик кесипти аркалап атпасыз. Дагы эле иштейсизби мугалим болуп? Көптөгөн шакирттерди чыгарыңыздар дегендей. Мына ыр болду, эч качан ушул жамандык көрбөңүздөр. Үйлөрүңүздөр ушул тойканага айлансын. Ылайым. Кудай буйрса ушул эң төрдө отурган эң ыйык адамдар бар экен. Сиздер үчүн бул жашоо керемет. Керемет дебесек болбойт. Себеп дегенде бул мен жанатан бери энебиз менен атабыздын батасын алып бердим. Ошол сиздерге мисалы үчүн балдар кыздарыңыздарга берип атат дегендей. Мына ушул адамдар бар үчүн сиздер байсыздар. Туурабы Алмаз ата? Эң туура. Башка нерсенин кереги жок. Ата энеге буга чейин алтын тагып көрдүңүздөр, акча берип көрдүңүздөр. Машинада мингизип көргөн чыгарсыздар балки, мисалы мына ушул кайтар дүйнө, мисалы ушул аталарга сиздер кантип жакшылык кылсаңыздар, балдарыңыздардан кайтып атат көрүп атасыздар. Бул бумеранг жашоо, Ошон үчүн балдарыңыздарга дагы балдарынан кайтсын деген жакшы ниетти билдиребиз. Жакшы туруңуздар, бар болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Энебиз бир нерсе дейин деп атасызбы? Алдыңкы мугалим мектепте. Манакей. Айылда үлгүлүү келин. Келини мактаган энебизге дагы бир кол чабуулар манакей. Мунун аксакал мектепте завуч. Алдыңкы эжеке. Эжебиз жакшы сүйлөп берди, бирок мыкты сүйлөдү. Мугалимдердин армиясы экен да булчу. Агартуучулар экен да, чын айтканда чыныгы агартуучулардын үй бүлөсү экен. Бар болуңуздар. Кудайым буйрса Алмаз агай, Канике эже кийинки жылдары дагы же кайсы бир күндөрдүн мындан дагы бетер сюрприздер уюштурулуп турса, ушинтип акылдап, шакылдап келип сүйлөп туралы. Жакшылыгыңыздарды тартканга Кудайым насип этсин. Атабыз менен энебиздин батасын алдык. Кудай буйрса эң негизги биз максатыбызга жеттик деп ойлойбуз. Менин программасы, менин атанын программасы бул Кыргызстан боюнча жалгыз эле программа. Ошон үчүн буну бардык адамдардан дагы аймактардан эң көп көргөндөрү бул Россия жергеси, Турция жергеси, Европада иштеп жүргөн, Венгрияда, Польшада, Америкада, Японияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын эң негизги сериал катары көрө турган программасы бул. Ошон үчүн мына ушул бак берген мырзанын дагы назарына илинип калып, мына ушуну тууган урук менен, бир туугандар менен сүйлөшүп, мына ушул секундтарда ишке ашып, сиздерди аз болсо дагы кубанычка бөлөт деген ойдобуз. Жакшы туруңуздар. Жакшы туруңуздар. Аман эсен туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мугалимге окшоп келет элем да. Жакшы туруңуздар. Көрүүчүлөр, мынакей Алмаз атабыздын ак жоргосу мына азыр официалдуу түрдө отургузуп коелу деп чечтим.
Kana bismillah dep turup ак жолтой машинанын эшигин ачып каада салттарды кылып эне келиңиз сиз да энебиз менен кошо отуруп кана береки кант бант чачып ичине ырым-жырым кыргызда билесиздер да. Кана машинаны бир күлүчүн салып мынакей. Бир бурап көрүңчү үнүнү калы. Көрүндүğün кайдан беребиз? Көрүндүктү сразу бере бересиздер, арай көз шарай. Мынакей, бисмиллахиррахманиррахим мынакей. Жакшылыктарга миниңиздер. Ошо, мына, кана ширин тойлорго барыңыздар мына ушундай. Кыргызда бир жакшынакай каада салттар бар. Ичине да чачып коюңуз, ичинде дагы. Ого да. Алдыларына чачып коюңуздар мына. Ширин тойлорго барсыңар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Машинаңыз кулуп болсун. Мынакей күйөө балдардан пул түгөнбөсүн. Сиздерден ушул той түгөнбөсүн, а? Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшылыкка күбө бололу. Атанен сени сүйүндүргөн дагы бир үй бүлөнүн кубанычына сиздерди ортоктош кылдык. Мына жакшынакай болгонуна Россиядан келген Бактынур, а? Бак берген инибиздин ушундай жакшынакай белектерин кабылдаганын көрсөттүк. Атене болгон сый урмат чексиз болсун. Аллахым ыраазы болсун дегенде андан кийин Бактөөлөт мырзанын ушундай ак жолтой машинаны ата-энесине тапшырганын дагы күбө кылдык. Мен азыр тартымга атайын ушундай алып коеюн дедим. Себеп дегенде машинаны жүргүзүп кичине нары бери жылдырып көрүңчү. Сиз машина айдай алат бекен, же айдай албайт бекен бир көрүп коелу. Ana bismillahirrahmanirrahim. Kaçtır. Yaş ballar al turabısınlar firması görüşler. Maşinаңыздар ак жолтой машина болсун. Тойлорго миниңиздер. Рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат чоң. Бар болуңуздар сиздер дагы,